Ali radıyallahu anhu Umar radıyallahu anhunu jannat menen sүйүнчүлөгөн ал өлүм төшөгүндө турганда. Ali radıyallahu anhunun ayтканын уктум дейт Abi Matar rahmatullah aleyhi. Ali radıyallahu anhu мынтип баяндап берди. Мен Умар ибн Хаттаб radıyallahu anhuга кирдим, аны жарадар кылганда Абу Лу'луа ал ыйлап жатыптыр. Айттым, эмнеге ыйлап жатасыз, о момундардын амири? Ал айтты, ыйлатты мени асмандын кабары. Мени жаннатка алып барабы, же мени дозокко алып барабы? Ошондо Али радıyallahu anh айтты, сүйүнүңүз жаннат менен. Мен укканмын пайгамбар алейхиссаламдын айтып жатканын көп жолу. Жаннаттын баягы токтолгон улуу кишилеринин эң улуулары Абу Бакыр жана Умар болот, эң улуу даражаны алган деди. Ошондо Умар радıyallahu anh айтты, сен ушуга күбө болосуңбу Али, мени пайгамбарсам жаннатка кирет дегендигиңде? Ооба деди. Анда Хасан, сен күбө бол атаңа, пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан Умар жаннат элдеринен дегенге дейт. Бул хадистен Али радıyallahu anh Умар ибн Хаттаб радıyallahu anhга келди, өлүм төшөгүндө эле. Умар радıyallahu anh'unu жарадар кылып, Умар радıyallahu anh оор абалында жатканда ыйлаган. Абу Лу'луа аны жарадар кылган. Абу Лу'луа деген Умар радıyallahu anh намазга келип, адамдардын саптарын түздөп намазга турганда, Абу Лу'луа да келип намазга турган. Бирок анын канжары бар эле, жанында жаман ниети бар эле. Умар радıyallahu anh шейит кылуу максатында. Умар радıyallahu anh намазды баштаган убагында ал канжары менен 6 жолу сайган дейт. Ошонун бирөөсү киндигинин астына сайылган, ошол катуу оорутуп Умар радıyallahu anh ошону себебинен акыретке кеткен. Жана ошондой эле Умар радıyallahu anh менен биргеликте Кулайб ибн Аби Лайси деген адам дагы акыретке кеткен, себеби ал артында турган эле, аны да кошо урган. Ошондо Умар радıyallahu anh кылычтын баягы эмесин, жарасын билгенден кийин, сезгенден кийин намазды улаталыш билбегенде не кылган, өзү кулап түшүп баратканда Абдурахман бин Ауф барбы деген. Ооба деген. Анда алдыга өтүп намаз оку деп Абдурахман бин Ауф радıyallahu anh'ну намазга улаткан өткөн. Абдурахман бин Ауф радıyallahu anh намаз окуп улап кетеби, Умар радıyallahu ошол жерде жыгылган бойдон жаткан. Намаз бүткөндөн кийин Умар радıyallahu anh көтөрүп үйүнө алып барышты. Мына ушул окуядан бекли Умар радıyallahu ушул оору убачында жатканда Али радıyallahu anh зияратка келди. Ошондо ыйлап жатыптыр да. Ыйлап жатканда сурады, эмнеге ыйлап жатасыз дегенде айтты, мени асмандын кабары. Эми асмандан келген кабарлар, адам өлгөндөн кийин же жаннатка барат, же дозокко алып барат, баягы эки периште келип анын жанын алып кетет деген кабарлар мени ыйлап жатат. Эми мына азыр мен жакында кайтыш болсом, менин жанымды жаннатка алып барабы же дозоккулар бараткан жакка барабы? Мен кайсыл жакка барамын? Менин чечимим кайсыл жакка болот? Мен ошого ыйлап жатам деди. Умар радıyallahu anh бул айткан сөзү бул өлүм учурунда келген эле ой эмес. Себеп адамдын жашоосунда эмне нерсе анын ой пикиринде көп болсо, өлүм учурунда ошол келет. Адам жашап жүргөндө күнүгө эмне нерсени ойлоп жашаса, өлүм учурунда ошол келет. Уламалар бир риваятта айтат да, силер ойгоносуңар кандай жаткан болсоңор, кандай уктаган болсоңор, ошондой ойгоносуңар. Кечинде эмне нерсени ойлоп жатсаң, эртең менен ошону ойлоп турасың дейт. Ал эми силер өлөсүңөр, кандай жашаган болсоңор, сенин жашооңда оюңда эмне болсо, ошондой ой менен кыласың, өлөсүң. Кандай амалдар менен жашасаң, ошондой бир амалда өлөсүң. Бир адам Алла сактасын өмүр бою ичип жашаса, ошо ичип жатып бир күн кетет да. Умар радıyallahu anh'нун оюнда не кылат? Мен жаннатка барамбы, же дозокко барамбы деген ойду ар дайым ойлонот эле. Ошол үчүн өлүм учуруна келгенде да ушул нерсеге ыйлап атат да, мен каяка барам депчи. Ошол үчүн адам туура жашаш үчүн бул дүйнөдө жер бетин эмес, жердин астын ойлоп жашаш керек. Жердин астыны. Мен жердин астына жашаганда кандай жашайм? Мен дозокко барамбы, же жаннатка барамбы? Менин кабырым жаннаттын бакчасы болуп, жаннаттан жыты келип турабы, же дозоктун оту келип турабы, жылан чаяны чагып турабы? Ошол туурасында ойлонсо, адам туура жашайт. Эгерде аны ойлобой туруп, жердин бетин ойлогондо жашоо бузулат. Жердин астын ойлогондо жашоо курулат да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде дүйнө жүзүнүн бардыгы зулумга толгон эле да. Караңгылыкка толгон эле да. Күчтүүлөр алсыздык кордогон доор эле. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол караңгылыктын бардыгын өзгөртүп берди го. Бүгүн бүткүл дүйнө пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген диндин жарыктыгында жашап жатат да. Ошондон алган, ошондон уурдаган баягы эрежелер менен жашап атат.
Динсиздер өздөрүнө эреже кылып түзүп алган эрежелер жазып алган эмелери дагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдан уурданып жазган жерлерде. Эмне кылды? Ошол зулумдан пайгамбар алейхиссалату вассалам чыгарганда адамдарга эң биринчи жердин астын үйрөттү. Жердин астындагы жашооду үйрөткөндө, кабыр кыяматты айтканда, адамдар ошого ыйман келтиргенде не кылды? Жердин бетин тууралап өзгөртүп оңдой баштады. Өздөрү эле зулумун токтотту, башканын акысын жегенди токтотту, кыянат кылганды токтотту, башка түрдүү бүгүнкү күнү жердин бетин басып кеткен түрдүү бузуклуктардын бардыгын адам өзү эле токтото баштады. Эмне үчүн? Себеби өлгөндөн кийин бул зыян экен депчи. Ошол үчүн жашоодо бир адам өлүм туурасында ойлосо туура жашайт. Бай адам жашоодо өлгөндөн кийингини ойлой турган болсо эмне кылат? Байлыгын башкалар менен бөлүшүп, башкаларга, кедейлерге, жесиздерге, алсыздарга жардам берип жашайт. Эгерде жердин үстүн гана ойлосо бардыгы меники болсун деп талашып, ызы-чуу болуп, урушуп жашайт. Ошондо не кылды? Кабырга барганда мени жаннатка же дозокко чечим чыгарабы деп ыйлаганда Али радиаллаху анху айткан: "Сиз жаннат туурасында сүйүнчү кабар бар" деп. Умар радиаллаху анху өзгө да айтылган, өзү да хадистерди билет эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушинтип айткандыгын билет эле. Пайгамбар сам жалган айтпайт, чын айтат. Вахи аны дагы билет эле. Бирок эмне кылат эле? Дагы деле корко берет эле кабырга барганда кандай чечим чыгат мага депчи. Ошондо Али радиаллаху анху деди: "Мен көп жолу укканмын. Кухулил жанна, жаннаттын кухул дегенде адамдын 40 жашынан жогору токтолуп калган адамдарды кухул деп айтат арабчадачы. Бизде киши дейби? Жаннаттын кишилеринин эң мырзалары артыгы Абу Бакир менен Умар деп айткан дейди. Ошондо сен күбө болосуң ушул сөзүңө деди да. Өзүнүн уккан сөздөрүнө ишенбей, не кылды? Али радиаллаху анху сурап атат. Ошол үчүн адамдар сиз туураңызда бир жакшы сөз айтса көп ишене бербей, сен жакшы адамсың десе, мен жакшы адам экенмин деп ишенип албаңыз. Ол жөн айтып коюшу мүмкүн. Сизден коркушу да мүмкүн. Тамашалашы мүмкүн. Ал сиздин душманыңыз да болушу мүмкүн. Себеби душман көбүнчө ушунду айтат: "Сен молодец, туура кыласың" дейт. "Тетиге күчүң жетеби" дейт. "Ооба жетет, урчу" дейт. Турган "Туура кыласың, күчүң жетет да уруш керек" дейт. Ал сенин душманың болушу мүмкүн. Бирок не кылды? Сен туураңда башка бир адамдар эмне деп жатат? Үчүнчү адам аркылуу билиш керек да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Умар радиаллаху анху жаннат экендигини айтканын өзү угуп турса дагы эмне кылды? Али радиаллаху анху укканда көбүрөөк ишенип атат да. Бир адам ушинтип айтып койсо, баягы жакшы көргөндүгүнөн болушу мүмкүн да, пайгамбар сам кеде мени эркелетип коюшу мүмкүн да деп эмне кылат эле? Өзүнүн укканына анча ишене бербейт эле. Ошол үчүн адамдар сизди жакшы иши сонун кылып атат десе ишенбеңиздер. Молда болуп туруп калсаңыз дамыла сиздики сонун болуп атат, сиздики туура десе кете бербегиле. Кошоматчылык кылып пакта коюп айта бериши мүмкүн. Кайсы бир ишке башчы болуп калсаң, сиздики туура, мунулардык туура эмес, меники туура экен деп кете берип, анан кийин жардын башына жеткенден кийин, кулап кеткенден кийин билбеш керек да. Ошол үчүн не кылды? Пайгамбар алейхиссалам болбосо не кылды? Ибн Умар радиаллаху анху уулу айтат: "Мен пайгамбар алейхиссаламдын мечитинде көрдүм, Абу Бакр радиаллаху анхуну оң колунан, Умар радиаллаху анху сол колуна кармап туруп, биз үчөөбүз ушинтип жашап өтөбүз, ушинтип жерге көмүлөбүз, жана ушинтип тирилип жаннатка ушинтип киребиз" деп көрсөткөн деди. Бүгүн да Абу Бакр, Умар радиаллаху анху пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанында жатышат. Ушуну өзү уккан, пайгамбар сам өзүнө айткан. Бирок эмне кылып атат? Али радиаллаху анхунун укканынан көбүрөөк не кылып атат? Бекем деп, анда сен күбө болуп бересиңби? Күбө болуп берем деп, не кыл? Кабыр туурасындагы, кыямат туурасындагы маселесини ошого тапшырып атат. Жана ошондой эле Бука Умар радиаллаху анху инда зикрил жанна. Умар радиаллаху анху жаннат туурасындагы кабарга ыйлаганы. Умар радиаллаху анху бир жерде конокто турат эле. Бирок конокко чакырып, ошол жерде зияфат болуп калган экен. Анан не кылды? "Хаза лана фама лил фуқараил муслимина аллазина мату ва хум ла яшбауна мин хубзиш шаир." Мана биздин тамагыбызды карагыла. Жеп, кенен кесир жашап жатабыз. Мусулмандардын кедейлери эмне болчу? Яни арпанын нанына тойбостон бул дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен мусулмандардын кедейлерине эмне нерсе болот аларга деди. Деди эле ошол жерде Умар ибн Валид деген дагы бир адам бар, ошол айтты: "Лахумул жанна." Аларга жаннат болот да деди. Анан эди Фаграуракат айна Умар. Умар радиаллаху анху эки көзүнөн жаш атылып чыгып кетти.
Qala la in kana habbuna min hada ta'am. Qaraç mana bizdin жашообуз ушул эле болуп калса тамагыбыз. Wa dhahabu bil janna, алар жаннатты алып кетсе деп, анан өтө катуу не кылды. Laqad banu bawnan azim, алар өтө чоң ийгиликке жетти дейт. Бул хадистин жыйынтыгы мындайчадан. Конокто отурганда ошол жердеги адамдарга айтты. Биздин хада лана, мына тамак, сый урмат бизге болуп жатат. Курсагы арпанын наныга тойбой кайтыш болуп кеткен мусулмандардын кедейлериге эмне жакшылыктар бар деди эле. Экинчи Умар ибн Валид деген жооп берди. Аларга жаннат бар да дегенде Умар ыйлап жүгөрдү. Эмнеге ыйлады десе, биз ушул тамак менен эле калып акыретте бизге көп нерсе болбой калып, ал эми жана ачка жашаган инсандар, мусулмандар жаннатты алып кеткен болсо өтө чоң ийгиликке жетти. Демек эмне кылып атат? Жер бетинде турганда байлыктын, тамак аштын жакшы болушун эмес, балки акыреттин жакшы болушун ойлоп, ыйлап турат да. Жана бул нерсени биз айттык го, жана Умар радиаллаху анху өлүм учурунда акырет туурасында ойлонгон эмес, ар дайым ойлонуп турат эле. Ошол ар дайым ойлогондуктан өлүм учурунда да ошол келди. Алла сактасын, бирөөсү дүйнө туурасында ойлонсо, ошол туурасында сүйлөсө, эртең өлүм учурунда ошол туурасында ойлонот, ошол туурасында сүйлөп өлүп кетет. Балама үй салыш керек, балама үй салыш керек, балама үй салыш керек деп жүрө берсе, эмне кылат? Өлүм келип калса дагы ошону айтат. Балама үй салыш керек эле, кой турбайсың, кичине бар эле депчи. Эртең эмне кылып, карыз төлөш керек эле, карыз төлөш керек эле, же бизнес кылыш керек эле, бизнес кылыш керек эле. Өлүм учурунда да ошол нерсе оюңа келет. Ошондуктан эмне кылды Умар радиаллаху анху? Баягы жакшы тамак аштарды көрүп, ошону жеп жатканда ыйлады. Кедей мусулмандар эч нерсеге тойбостон өтүп кетти эле, алар жаннатка кетти. Эгерде биз ушул тамак менен эле калып калсак, акыретке бизге эч нерсе жок калат го деп аябай катуу ыйлады дейт. Ошол үчүн адам жаннатты жана акырет туурасында ой жүгүрүп туруш керек. Bir жолу bir Arabi Habasha'dan kelgeni bilaman. Ja'a rajulun minal Habasha. Habasha'dan bir adam Peygamber Aleyhisselam'a kelip kaldı ele. Peygamber Aleyhisselam sura meselelerin bolsa dediler. Allah adam aytı, Allah'ın elçisi. Fuddiltum aleyna bis-suwari wal alwani wan nubuwa. Allah'ın elçisi, siz hem artık siz bizge karaganda kelbet jagынан, öň jagынан paygambarlık var sizlerde. Emi deyt, men iman keltirsem siz iman keltirgen nersege. Jana men amal jasasam siz amal jasagan nersege. Men jannatta siz menen birge bola alamбы dedi. Ova, düýnödө sizlerдин kadır barkыңыз beyik paygambarsız, öňdörüňüzдөр kelişken, albette сүрөтүңүздөр dagы kelişken деп айтты да. Ова, жашоодо Аллах Таала ошондой кылып койгон. Бир адамдын өңү бираз келишкен болот, бир адамдыкы бираз өзүгө жакпайт. Boyu kichik болушу мүмкүн, bir adam өтө эле узун болушу мүмкүн, бирөөнүн көзү жакпайт. Yani Allah түрдүү кылган. Эми пайгамбар алейхиссалату вассаламда бардык нерсеси толук эле. Сиздер ушундай артыксыз. Эми сиз иман келтирген нерсеге иман келтирип, сиз амал жасаган нерсеге амал жасасам, мен жаннатка сиздин жаныңызда болом дегенде пайгамбар салам, ооба болосуң, менин жаным анын колунда болгон затка касам. Албетте жаннаттан сенин баягы каралы адамдардын актыгы 1000 жылдык алыстан көрүнөт. Жаннатта өтө алыстан эле сен көрүнөсүң деген маана айтты. Айтты пайгамбар салам, кайсы бир адам ла илаха иллаллах десе, Аллах менен ал пенденин ортосунда келишим болот. Тагыраак айтканда, ал адам мусулман болот деди. Кайсы бир адам субханаллах ва бихамдихи десе, ага 124.000 сооп болот деди. Субханаллах ва бихамдихи, субханаллах ва бихамдихи деп айта кое турган болсоң 124.000 сооп болот десе, ошондой бир адам айтып калды. Кайфа нахлику бада хада я расулуллах. Хей Аллахтын элчиси, мындан кийин биз кантип эле бактысыз болобуз? Тагыраак айтканда, бир жолу субханаллах ва бихамдихи десең, 124.000 сооп болсо, бир күндө 10 жолу айтып койсоң не болот? 100 жолу айтып койсоң не болот? Канчалаган сооп болот? Анда биз кантип халак болобуз? Жок, биз уже сооп көп болот экен, жаннатка кире алабыз деген ой келип калды да. Дегенде пайгамбар салам айтты, бир адам кыямат күнү бир амалдарды алып келет, тоодон дагы оор болгон сооптор менен келет. Бирок Алланын берген ниямат жакшылыктарына каршы койгондо, санап келгенде сообу жок болуп кетет деди. Ошол үчүн биз канчалык көп сооп жакшы амал кылсак дагы ойлоп албайлы, мен көп кылып салдым деп. Аллах Тааланын бир берген кичинекей жакшылыгы ошончо кылган сооп амалдарыбызга тең келбейт. Ошол соопту кылганга мүмкүнчүлүктү да Алла берди го. Ошондуктан эмне кылды? Соогун канча көп болсо эле, мен аябай көп курбанчылык кылып койгонмун, аябай көп мээнет кылып койгонмун, көп окуп койгонмун, көптү жашап койгонмун, көптү жасап койгонмун деп текеберленбеш керек дейт. Балки
Allah берген жакшылыктар аны каршысында андан да көп болуп калат. Бирок Алла өз рахматын ала турган болсо ошондо жаннатка кирет dedi. Анан Хабаши дагы туруп турайт. Ey Алланын элчиси, жаннатка киргенде сиз көргөн нерселерди мен көрө аламмы dedi. Ооба көрө аласың dedi. Ошол жерде баягы адам ыйлай баштады. Ыйлап жаннатта мен сиз менен бирге болот экенмин dedi дагы. Бул дүйнөдөн кош айтышып жаны чыгып кетти. Пайгамбар алейхисалам жаннатты сыфаттап айтып жатканда жаны чыгып кетти эле. Пайгамбар алейхисалам айтты: "Бул силердин шеригиңерди, бул адамдын жаныны жаннатка болгон сүйүү алып кетти" dedi. Адам жер бетинде жашап турганда жаннатка болгон сүйүү болуш керек да. Дозок дагы бир ушундай окуя келген. Пайгамбар алейхисалам дозок туурасында сүйлөп жатканда бир сахаба не кылды? Үн чыгарды дагы жан берди да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Бул адамдын дозоктон болгон коркунуч жанын алды" деп. Дозоктон коркуп, жаннатка болгон сүйүү менен, жаннатка болгон махаббат менен жашаш керек. Эгер бул экөөсү болбосо, анда жер бетиндеги нерселерди сүйүп жашайсың. Bir adam türmeden korkup ölüp kaldı. İşten ketip оор бензага түшүп kaldı. Dünyadagi korkunçtan ulan ölüp kalganlar var da. Dozoktan korkup ölgөн эмес, бирок dünyadagi korkunçlardan ölüp kalgan var. Канчасын угуп атабыз, канчасын жалыңтан көрүп атабыз, камап койсо ölüp калыптыр депчи. Жүрөгү кысылып. Баласы камалган экен, апасы ölüp калыптыр. Эмнеге? Давлениясы көтөрүлүп кетти. Андан да коркунучтуу нерсе биздин үстүбүздө турат, айылап, жылдап, төрөлгөндөн бери турат. Дозок жаннат деген бар нерсе. Bir adam ne kılat? Akça olgun suyudun sevinen can beri otat, orup kalı otat. Polotçu desten biri köp akça utup aldı. Alıp gele жатса, bayağı akçanı kuladı. Akça koluna jetelek kuladı da. Ne oldu? Dünyege bolgon suyusu bul adamdı kulattı da. Akçaga da iyi bolgon jok, alalgan jok, bирок kuladı. Ahiretke ketti da. Adamlar dünyanın suyusundan ölüp otat. Dünyanın korkunuşundan korkup жүрөгү жарылып ölüp kalı otat. Арыктап кетип атат, жүдөп кетип атат. Ал эми сахабалар болсо жаннаттын сүйүүсүнөн кайтыш болот эле. Дозоктун сүйүүсүнөн коркунуч болот эле. Дүйнөнүн сүйүүсүнөн өлсөң коркунучтуу, жаннаттын сүйүү өлсөң Алла сүйгөнүңө жеткизет. Дозоктон коркуп өлүп калсаң Алла коркконуңдан куткарат. Ошондуктан биз жер бетинде туура жашайлы десек, бай дагы, бий дагы, жөнөкөй адам дагы, аял дагы, эр дагы мен өлгөндөн кийин эмне болот деп ойлоп жашаш керек. Ошондон бир амал жасагыңыз келди. Ölsem şuga soğup buluğu, küne buluğu. Жооп беремби, жакшылык аламы, жаза аламы ойлонуңуз. Бирөөдү садака бергиңиз келип атат. Шуга садака берсем, мага Алла Таала сооп береби, күнөө береби? Сооп берет, бериңиз. Бирөөдү сөккүңүз келип атат, ойлонуңуз. Сооп болобу, күнөө болобу? Күнөө болот. Эртең кыяматта жок, кой сокпой эле коеюн. Жөн эле жүрөйүнчү. Аны ойлобой эле, бул мага мындай деди десеңиз урушуп кетесиз. Урас тоболон кыласыз. Жер бетин ойлосоңуз байлык талашасыз, бийлик талашасыз, урушасыз. Ал эми жердин астын ойлосоңуз сыйлашасыз, урушпайсыз. Мени эмне десең дей бергин, мен сени эч нерсе дебейм. Менин канчалык зулум кылсаң кыла бергин, мен сага эч нерсе кылбайм. Ошол үчүн айтпады, Адам алейхисаламдын бир баласы экинчи баласын өлтүрөм дегенде айтты. Сен мени өлтүрөм деп аракет кылсаң, мен өлтүргөнгө аракет кылбаймын dedi. Макул өлтүрө бер. Өлтүргөнү жаннатка кетти, өлгөнү жаннатка кетти, өлтүргөнү дозокко кетти. Sen meni öldürmöksүң, көрсөтөм сага деген жок. Эгер сен мени өлтүрөм дей турган болсоң, эгер сен мени өлтүрүүгө колуңду созо турган болсоң, мен сага өлтүрүүгө колумду созбоймун, аракетин кыла бер dedi. Өлдү, кете берди. Зато жаннатка кетти да. Ошол үчүн жердин астын ойлоп жашасак туура жашайбыз, сыйлашып жашайбыз да. Аялы күйөөсүн сыйлашын жердин астын ойлосо сыйлайт. Жердин үстүн ойлосо сыйлабайт. Алтын алып бер мага дейт. Күйөөсү жердин астын ойлосо аялга жакшы мамиле кылат. Жердин үстүн ойлосо мен айтканымды кылды, урушуп тополон кылат. Тамак гана биширбапсың, суз өтүп кетти, ызычуу болот. Ошол үчүн Аллах Таала баарыбызды жердин астын ойлоп жашаганга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика.